Баарыбыз бирден ушудан заказ кылдык. Бул үчөө $29 болду. Нью-Йорктун баалары ушундай достор. Şulardan dağımdı eкен. İçinde yumurta var, avokado var, оливковый май бар дейт. Анан нанды дагы свежий жасайбыз дейт. 11 сентябрда кулаган эки башнянын ордуна ушундай мемориал куруп коюшуптур. Түнү төрт тарабынан суу агып турат, түнү дагы коозураак көрүнөт. Тегерегинде өтүп кеткен адамдардын аттары жазылып турат. Бүгін біздің Нью-Йорктогу акыркы күнүбүз. 2 сааттан кийин чемодандарды жыйып Сан-Диего шаарына карап жөнөйбүз. Достор, Нью-Йоркто биз калган отелди кыска обзор кылайын. Бул жерде биз 11 этажда экөөбүз калтабыз, 8 этажда дагы 2 досубуз бар. Шаарга вид абдан жакшы. 11 этажда ушундай экен. Айрыкча бул сол тарапта ак имаратты көрдүңөр, бул булардын чиркөөбүз экен. Бұл 11 сентябрда кулаган эки башнянын жанында биздин отелибиз. Так, ванна, туалет. Да? Узбекистан? На русском говоришь? Конечно. Земляк. Вы откуда? Кыргызстан. Кыргызстан, соседи. Аэропортко жөнөдүк. Өзбекстандык Фирдаус жердешибиз экен таксист. Нью-Йорктун JFK аэропортунда ички рейстер учкан бөлүм экен. 40 минуттай текшерүүдөн кийин аэропорттун ичине кирдик. Биздин Tesla таксибиз келди. Жакта адамдар Тесланы такси катары колдонот. Эми азыр буга чейин дагы бирөө Tesla менен пассажир алып кетти. Бирок биздин чемодандар бул машинага батпайт азыр. Уберге отурдук, чемодандар батпай калды, бирок мен астыма алып алдым. When they got no visa, they come in from Tijuana and they cross the border. Now it's closed. Now it's still open. Still open? Well, not for everybody, but they looking the way to passing, you know. Biz брон кылган отель ушул экен. Бул отель эмес, американецтер буга мотель деп коет. Ар бир ишик бир номер. Кинолордо деле көргөн болсоңор керек. Бизге жакпай турат. Биз эртең бир болсо башка отелге чыгып кетебиз. Бүгүнчө калабыз. Анда ушуну менен Нью-Йорктун чыгарылышынын видеолорун бүтүрөлү. Мындан кийинки видеолор буюрса Сан-Диего жөнүндө, анан башка бара турган шаарларыбыз жөнүндө болот. Анда эмесе аман болго достор.